الحديث الخامس والثلاثون 35 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه المسلم. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet. Bu kişi aytат, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты deydi. Birbiriңерге кызганбагыла, бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла dedi. Жана ошондой эле бири-бириңердин малдын акысыны ашырбагыла, мисалы үчүн, соодада мисалы үчүн. Ола танажашу. Малдын акысын ашырып жиберет да. Ола табагаду, бири-бириңерге не душмандык кылбагыла. Ола тадабару, бири-бириңерге тескери басып кетпегиле. Жана бирөөңөрдүн үстүнөн келип соода кылбасын dedi. Жана Аллахтын тууган чыныгы пенделеринен болгула дейт. Бир тууган пенделеринен болгула. Мусулмандын бир тууганы дейт. Ага зулум кылбайт, аны алдабайт, аны кордобойт дейт. Ат-тaqwa хахуна dedi. Таква могул жерде dedi. Ошол жүрөгүн, мына көкүрөгүн 3 жолу көрсөттү пайгамбарыбыз. Бир кишинин өзүнүн агасына зыян берүүсү, аны кордоосу, мына ушул зыян бергени мына ушул жетиштүү dedi пайгамбар. Мына ошондуктан мусулмандын мусулманга анын каны жана малы жана намысы арам. Каны, малы, мүлкү жана ошондой эле анын намысы арам. Мисалы үчүн, "Вала танажашу" деген сөз бирөөнүн иштеп турган соодасы болсо, ошого аралашып, ошонун баасын көтөрөт да кирип алып. Өзү сатып албайт. Эми "Иннамал муъминуна ихва фаслиху байна ахвайкум ваттакуллаха лааллакум турхамун". Момин мусулмандар бир тууган dedi. Аллах Таала бул жерде момин мусулмандардын мусулмандыгын ыйманга байлап жатат. Фаслиху байна ахвайкум. Өз ара бир тууганыңардын ортосун оңдогула. Мына ошондо Аллахтан ваттакуллаха, Аллахтан коркула, балким райым кылынарсыңар. Мана вакуну ибадаллахи ихвана, Аллахтын чыныгы бир тууган пенделери болгула дейт. Исламдагы туугандык сөөгкө байланышпайт, же уруусуна байланышпайт. Бул сарбагыш эле, бул саяк эле деген, же түсүнө, же бул ак эле, бул кара эле, же бул кыргыз эле, же бул уйгур эле, же бул тажик эле, же казак эле, бул нерсеге каралбайт. Исламдагы туугандык. Ислам булдай жолду алып келген жок. Исламдагы туугандык бул ыйманга каралат. Сөөгкө каралбайт, урууга каралбайт, улутуна каралбайт, түсүнө каралбайт. Ыйманына каралат. Жана ошондой эле мусулмандын каны жана малы жана намысы башка бир мусулманга арам. Ошол хадис. Эми ла тахасаду. Бири-бириңерге жек көрүүчүлүк кылбагыла дейт. Бири-бириңерди жек көрбөгүлө дейт. Жек көрүү кызгануу деген, көрө албастык деген. Көрө ал жек көрүү эмес, көрө албастык деген. Көрө алба хасад. Көрө албастык. Кызгануунун орду, көрө албастыктын орду жүрөктө болот. Мисалы үчүн бирөөдө бир нерсе болсо, көрө албайт. Бул көрө албас инсан Аллахтын берген неаматтарынын душманы болот. Бул эң бир жаман сыпат. Азыркы кезде коом ушул оору менен ооруп атат. Мына ошол инсандан, мисалы үчүн бир момун мусулмандын колунда бир мал мүлкү бар, ошого көрө албастык кылат, ошондон кетип калса экен мал мүлк деп. Же өзүнө да каалабайт. Ошондон кетип калса экен мал мүлкү, же анын илими бир нерсе болуп жок болуп кетсе экен деп ушуну көрө албастык кылат. Мына ушул көрө албастык. Мына ошондуктан момун мусулмандын мал мүлкүн көргөндө же илимини көргөндө сүйүнүш керек экен. Ошондуктан бирөөнүн мал мүлкүнө же бир илимине же анын таквалуулугуна кызганып эмне кыласың дейт. Бул сага жакшылыкты алып келбейт, бул чоң күнөө. Кызганган инсан, көрө албаган инсан, көрө албастыган инсан кудум тозок отун жеп жаткандай адам да. Бул өтө бир жаман оору. Муну менен ооруп кала турган болсо, бул өтө бир жаман оору. Бул кызганган, көрө албаган адам бул жакшылыкка жетпейт. Илимде дагы мисалы үчүн көрө албаса бирөөнү, ушул бир илим окуй албай калса экен, ушул бир илимден бир кетип калса экен, же ушул инсандын дааваты токтоп калса экен деп мындай көрө албастык кылат. Бул албетте бул өтө бир жаман нерсе. Бул сүннөткө каршы нерсе.
Же бир адамдын колунан мал мүлкү кетип калса экен, ушу авария болгондо эле ушу авария болуп бир жерде жатып калганда эле деп көрө албастык кылат. Же ушул байып кетти эле, ушул байлыгы бир нерсе болуп жок болуп кетсе экен, ушуну тоноп кетсе экен, ушуну өлтүрүп кетсе экен деп, кембагал болуп калса экен деп ушул көрө албастык. Бул яхуд табият болгон инсан. Яхудтар бул көрө албас инсандар. Ким көрө албастарды көргүсү келсе, яхудтарды көрсүн. Ким көрө албастык кыла турган болсо, кайсы бир нерседе, ал яхудтарга окшошкон инсандар. Яхудилер булар пайгамбарыбызга көрө албастык кылды. Булардын пайгамбарыбызга капыр болгондорунун себеби эмнеде? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Торат, Инжилде пайгамбарыбыздын толук сыпаттары келген болчу. Билишет болчу. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сени өзүнүн баласындай тааныгандай таанып билет булар деген Аллах Таала Куранда. Ким өзүнүн баласын жакшы таанып билбейт? Балаңыз эмне жакшы көрүшүнү жакшы билесиз. Качан ыйлашын да жакшы билесиз. Качан ажатканага барышын да жакшы билесиз. Туурабы? Эмне жешин, эмнени жактырбашын да жакшы билесиз. Яхудилер пайгамбарыбыздын чыгып пайгамбар экендигини өзүнүн балдарындай билишет болчу. Эмне үчүн баш тартышты? Эмне себептен? Келип ушул араптардан тоо ташка сыйынган араптардан чыгабы пайгамбар деп. Жокко чыгарыш. Бизден чыкпады пайгамбар деп. Көрө албастык кылат. Араптарды Курайш урусуну көрө албады. Көрө албаган адам көптөгөн жакшылыктардан куру калат. Мисалы үчүн бирөөнү көрө албай, сабагына да барбайт, илим да окубайт. Көптөгөн жакшылыктардан куру калат. Бул эң бир жаман сыпат экен. Мына шайтан сыпат экен. Мына Адам алейхиссаламды жаратканда иблис эмне болду? Көрө албады. Иблистин капыр болуусуна эмне себеп болду? Көрө албастык себеп болду. Көрө албас. Мына ошондуктан көрө албас инсан, көрө албастык сыпатына ээ болгон инсан бул яхуд табият, же шайтан табият. Шайтанный бир сыпаты болгон инсан. Мына ошондуктан мисал үчүн бир мусулман, бир тууган жакшы бир мал мүлккө жетишкен болсо, Аллахтын жолунда берип аткан болсо, сүйүнүш керек буга. Же кайсы бир инсан жакшы илим алып келип, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, мисал үчүн адамдарга Аллахтын бирлигин таанытып, муну бидаат, бул ширк, жана ошо бул адал, бул арам, арак харам, бул зына харам деп айтып аткан болсо, ага сүйүнүш керек. Коомдо мындай адамдар пайда болсо сүйүнүш керек. Анан булар ушул инсан жок болгондо эле, бир жок кылганда эле, бир каматканда эле деп мына ушундай көрө албастык жасай турган болсо, бул яхуд табият, шайтан табият болгон инсан. Пайгамбарыбыз ла тахасаду, ортоңордо бири-бириңерге эмне көрө албастык кылбагыла деди. Мына ушул көрө албастык себептүү азыркы кезде мусулмандардын илимсиздигинен, бул хадистердин кабарсыздыгынан артка кетип отурабыз. Бирөө эми бир мусулман чыгып кетип атса, аны бутуна тартып түшүрөт. Ушундай азыр. Эми ам юхсидуна ан-наса ала ма атахумуллаху мин фадлих. Мына силер Аллахтын берген фазилетине кызганасыңар, адамдарга берген Аллахтын фазилетине кызганасыңар. Фақад атайна ала Ибрахим ал-китаб вал-хикма ва атайнахум мулкан азима. Биз Ибрахим алейхиссаламга китеп бердик дейт. Пайгамбарлыкты бердик дейт аларга. Мына Меккеликтерге. Муну кимдер көрө албады? Кимдерге айтылып жатат бул? Яхудилерге айтылып жатат. Пайгамбарыбыздын чыныгы пайгамбар экендигин билип турушу баш тартып кетти. Кызгангандыктан, көрө албастык. Эми эки нерседе кызганса болот. Биринчиси, бирөөдүн малы мүлкү бар, байлыгы бар, Аллах жолунда берип атат. Кана эми менде дагы ушундай мал мүлк болсо, ушул инсандай болуп берсем, мен дагы десе, ушул инсангандай мен да иштеп, жетишип, ушул инсанга окшоп мен да Аллах жолунда берсем десе, бул зыяны жок. Бул сооп. Мына ошондуктан шарият эки нерседе кызганууга уруксат берет да, мисал үчүн бир инсан, бир бай инсан бар, ошонун байлыгындай менде да байлык болсо, Аллах берсе, же ошондой иштеп, ошондой болуп, анан мен да адамдарга Аллах жолунда мал мүлкүмдү берсем десе, бул эч бир зыяны жок. Же бир инсандын илимине карап туруп, мен да мына ушундай илим алып, адамдарга жакшылыкты үйрөтсөм, жамандыктан кайтарсам, Кур'аны Керимди окуп үйрөнүп, мен да башкаларга Кур'аны Керимди үйрөтсөм деп десе, бул эч кандай бул кызгануу болбойт. Бул көрө албаган инсан, көрө албас инсан, бул жүрөгүндө ошол инсанга дайыма жамандыкты каалайт. Ошондуктан көрө албаган инсан бул Аллахтын берген неаматтарынын душманы дейт.
душманы. Эми азыркы кезде бирөө мисалы үчүн жакшы эле жашап келет даган же бир эки дос же адам мисалы үчүн же өз ара тууган анан жакшыраак бир үй салса, анан үйүнүн кичине жакшыраак ремонт кылса, эми бул дүйнөлүк нерсе. Анан эмне жанагы инсандын көрө албастыктын себебинен эмне мамилеси өзгөрүп калат. Мамиле өзгөрөт ортодо. Эмне көрө албастык кылып атат. Мына ошондуктан бул момун мусулмандардын өз ара бири-биринин ортолорунда көрө албастык кылуусу бул харам экен шарият боюнча. Эми вала танажашу деди пайгамбарыбыз. Бири-бириңерге эми вала тахасаду бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Вала танажашу эми бирөөнүн иштеп турган соодасы болсо, мисалы үчүн эки адам соодалашып турат. Анан соодага аралашат жанагы инсан. Бул жакта келип туруп эле анан соодага аралашып, аны өзү сатып албайт, мейли сатып алуу максаты болсо мейли аралашсын. Сатып албайт даган анын ниети жок. Анан сатуучуга же ошол сатып алуучуга зыян бериш үчүн баарын кошо берет дейт. Баарын көтөрө берет. Бир инсан соодалашып атат. Анан бааны көтөрүш үчүн арага кирет даган. Же ошол өзү башка бир жерде иштеп атат, азыр бул экөөнүн соодасына кирип туруп базардагы бааны көтөрүш керек. Вала танажашу соодага кирип туруп бааны көтөрбөгүлө деди. Бул инсанда мына ушундай да жасабагыла деди. Мисалы үчүн кээ бир инсандар мисалы үчүн сатуучу менен бул жакта турган бир инсан биригип алат. Азыр сага клиент келсе дейби? Келсе, сен аны менен соодалаша бересиң, мен арадан кирип туруп, мен бааны көтөрөм дейт. Кошо берем. Ала бериңиз, бул мал мындай, бул аябай жакшы мал, аябай жакшы уй деп мактай берет ал. Ортодон кирип алып, бааны көтөрө берет. Ошондой жасабагыла деп. Бул жалганчылык бул. Ошондуктан бирөө соодалашып турган болсо, арадан кирип алып бааны көтөрбө деген. Вала танажашу. Эми жана ошондой эле вала табагаду. Бири-бириңерди жек көрбөгүлө дейт. Жек көрүү, ненависть. Өз ана бири-бириңерди жек көрүү, жана ошондой эле ачуулануу. Бул болбойт. Эми жек көрүүгө да шарият уруксат берет. Качан бир бидатты мисалы үчүн жек көрөбүз да. Ширк жасаган адамды жек көрөбүз. Арам нерселерди жасаган адамды жек көрөбүз. Арак ичкен, зына кылган, никез ойноштук кылган адамдарды жек көрөбүз. Бирок аларга сөзсүз жана айтып өттүк, эми бул башка маселе. Дават сөзсүз жасатыш керек. Анан жек көрүп, анан даваттан жана чакыруу деген нерсе, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген нерсе токтоп калбасын. Бир алардын несин жаман көрөбүз, ошол бидатыны, ширкини жаман көрөбүз. Бирок аларды чакырыш керек, эскертиш керек. Көптөрү билип жасайт, көптөрү билбей жасайт. Эми вала тадабару. Жана ошондой эле бири-бириңерге тескери басып кетпегиле дейт. Мындайча айтканда, кээ бир инсандар мисалы үчүн 1 жыл бою сүйлөбөй коет, же салам бербей коет, кичине спорлошуп калса, же бир нерсени талашып калса. Мына ошондуктан бири-бириңерди артыңардан салып кет, тескери карап кетпегиле. Мисалы үчүн сүйлөшпөй коет, араздашып кетет, капаланат бири-бири менен, урушат. Анан эмне? Бири-бири менен сүйлөшпөйт, салам да бербейт. Бул болбойт. Эми араздашуу өзү ислам шарияты боюнча сүйлөбөй коюу мисалы үчүн бирөө 3 күн эле. 3 күндөн кийин сүйлөш керек экөөдөн бирөөсү. 3 күн сүйлөшпөй койсоңуз болот. Бирөө менен аялыңыз мененби, же башка бир мусулман мененби, кичине эме болуп калсаңыз 3 күн сүйлөшпөй койсоңуз болот. 3 күндөн кийин сүйлөш керек. Сүйлөбөсө эми күнөөкөр болот. Сөзсүз башташ керек бирөөсү. Эми вала яби' бa'dukum ala bay'i ba'd. Жана силердин бирөөңөрдүн үстүнөн келип соода кылбасын деди. Бул дегени мисалы үчүн бир телефонду 1000 сомго бирөө сатып алган болсо, мисалы үчүн анан же 1,5 миңге сатып алган болсо, келип анан карап туруп, бул телефонду мен сага 1000 сомго бермекмин дейт. Алар таштап кел, мен сага 1000 сомго берем, кайтарып бер, мен сага 1000 сомго берем дейт. Мына ушул да болот. Бирөөңөрдүн үстүңөрдөн бирөөңөр эмне соода кылбасын дейт. Ва куна ибадаллахи ихвана, жана бир тууган болгула деди. Ал муслим ахул муслим, мусулмандын бир тууганы. Ла язлимуху, ага зулум кылбайт, мусулманга зулум кылбайт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ал катил вал мактул фитнар." Эгер эки мусулман бири-бирин өлтүрө турган болсо, өлтүргөнү дагы өлтүрүүчүсү да тозокко кетет дейт.
Ал кайсы улутка таандык болбосун. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дедиби? Бири-бирин өлтүрдүбү? Өлтүргөнү да жана өлтүрүлгөнү да тозокко кыргытылат. Пайгамбарыбыз эмне үчүн өлтүргөн анда өлтүргөн мейли тозокко кетсин, өлтүрүлгөн эмне үчүн тозокко кирет дедиле? Ал деле өзүнүн бир тууганын өлтүрүүгө аракет жасады дейт. Таш көтөрсүн, курал көтөрсүн, бычак көтөрсүн, не көтөрсүн мусулманга. Бири-бирин өлтүрдүбү? Экөө тең тозокко кетет. Ла yazlimuhu, зулум кылбасын бири-бирине. Ва ла yakzibuhu, бири-бирин алдабасын дейт мусулмандар. Мына пайгамбарыбыздын сөзү бул. Ва ла yahqiruhu, кордобосун дейт. Мисал үчүн бунун бою кичине, бунун көзү сокур, бул мындай инвалид деп мындай. Бул текеберлик, бул кордоо ошол мусулманды. Ат-тaqwa ха-хуна деди. Мына ушундай бирөөгө зулум кылбаган, бирөөнү алдабаган, жана бирөөнү кордобогон инсандар таквалуу инсандар. Мына көкүрөгүн көрсөттү. Таква бул жерде де 3 жолу пайгамбарыбыз көрсөттү. Эми бир мусулмандын бир кишинин бир мусулман бир тууганына зыян берген эми жетиштүү дейт. Эң жаманы. Жетиштүү ошол. Анткени мусулмандын ошол каны, жаны жана намысы башка бир мусулман үчүн арам дейт. Эгер кайсы бир мусулмандын күнөө жасап жаткандыгын көрсөң, айтпай эч кимге. Жашырып кой аны. Бир күнөөнү жасап ата, жашырып коюш керек. Эч кимге айтып чыкпаш керек. Келгин, могул баланча күнөөнү жасап атыптыр. Баланча жерде моундай зынага барып атыптыр деп айтпаш керек. Не колуңан келсе өзүң барып секин акырындап четке тартып туруп кайтар аны. Аны элге, журтка айтып чыкпа. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде ким бир кайсы бир мусулмандын айыбын ача турган болсо, Аллах Таала кыямат күнү анын да айыбын ачат дейт. Ким кайсы бир мусулман айыбын жашырып кое турган болсо, аны да Аллах Таала айыбын жашырып коет. Ошондуктан мусулмандын каны жана ошондой эле намысы жана ошондой эле мал мүлкү арам экен. Эми мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына хаджатул вадада айткан: "Ала иннама хунна арба an la tushriku billahi shay'an wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la taznu wa la tasriqu." Силерде 4 нерсе бар дейт. Аллахка ширк келтирбегиле дейт. Ширк келтирбегиле. Аллах Тааладан башка бир нерселерге сыйынбагыла. Мына ширк пайгамбарыбыздын хадистеринде бүт бар хадистердин биринчи келет. Ширк. Бул эң жаман күнөө. Жана ошондой эле бир нафсты себепсиз өлтүрбөгүлө дейт. Мындай айткан, бирөө бир жанды өлтүрбөгүлө дейт. Мына Кур'ан-ы Керимде айтат, Аллах Таала: "Ва ман яктул му'минан мутааммидан фажазааху джаханнам халидан фиха ва гадибаллаху алейхи ва ла'анаху ва адда лаху азабан азима." Ким бир момунду атайлап өлтүрө турган болсо дейт, ага түбөлүк анын жазасы түбөлүк жаханнам оту дейт, тозок оту дейт. Аллахтын ачуусу болот ага дейт. Жана Аллахтын каргышы болот ага дейт. Жана Аллах Таалага улуу бир өтө бир чоң азапты даярдап койгон дейт. Мына ошондуктан мусулмандын каны, мал мүлкү, жаны башка бир мусулман үчүн арам. Жана ошондой эле вала тазну, зына кылбагыла деди пайгамбар. Зынага барбагыла. Мына Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Вала тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Зынага жакындашпагыла дейт. Зынага барбагыла дегени жок. Инсан баласы зынага баргандан кирип кетиши мүмкүн. Ал жагы жакын эле. Вала тaqrabu деди. Зынага жакындашпа деди, жакынына барба деди. Жакынына баргандан кийин уже ал жагы жакын эле. Жанагы ишти жасап коюшу мүмкүн. Вала тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ал эң жаман бир иш, эң жаман жол дейт. Эгер инсан баласы мына ушул коом зынанын жакынына барбаса, жанагы испит өзүнөн өзү эле жоголуп кетет. Азыр баш ооруп калдымы испиттен? Күн сайын аябай каттуу тарап атат бул испит. Бизге мындайча айткан билинбегени менен өтө каттуу кетип атат мунун таралуусу. Неден кетип атат? Ушул не себеп? Зына себеп. Зына, никесиз ойноштук. Никесиз ойноштук себеп. Ушун таралып жайылуусуна. Бул зынанын мына испиттин мисалы үчүн мына азыркы кезде мунун шипасына таппай атат азыр. Бул өлөт, бул муну менен ооруган инсан. Башка жол жок, өлөт. Анын өлүм менен бүтөт. Мунун шипасын Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде 1400 жыл мурда айтып койгон. Вала тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Зынага жакындашпа, ал эң жаман жол дейт. Эгер коом никесиз ойноштукка, зынага жакын барбаса, бул испит өзүнөн өзү жоголуп кетет ошол жерде.
Бул испитти bir дары менен, bir эмдөө менен же башка bir нерсе менен токтотуш кыйын. Бул испитти токтото турган бул бир гана ислам, Куран жана сүннөт, пайгамбардын сүннөтү. Вала тазну, зына кылбагыла деди. Вала тасрику, уурулук кылбагыла деди. Уурулук кылбагыла. Уурулук дагы бул чоң күнөө. Бир момун мусулмандын мал мүлкүнү урдоо дагы бул зулум ошол. Мына ошондуктан уурулук дагы бул чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Эми уурулуктун дагы өтө түрлөрү көп, мисалы үчүн. Таразадан урдамай дагы бир уурулук бар, мисалы үчүн. Эми жанагы башка уурулар түнүп, бекинип, жүрүп урдап атса, бул таразада турган адам көз алдында бакырайып туруп урдайт да. Бакырайып туруп эле мындай туруп көз алдында урат таразаданчы. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде "Вайлил мутаффифин аллазина иза кталу аля нас ястауфун". Адамдарга таразага тартканда азайтып бере тургандарга тозок болсун деген. Таразаны туура иштебеген адам тозок болсун. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бүгүн мына ушул окулган хадистерге бардыгыбызды амал кылууну Аллах Таала мына бекем кылган болсун жана насип кылган болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.